Бүгүн 15 апрелде таңкы саат 5:30 Аламбүдүн районуна караштуу Пригородный айылында Кыргызстандын 7 облусунан келген 10дон ашык аял айыл өкмөтүнө бензин менен кирип, өзүн өзү өртөйбүз деп бир нече талаптарды коюшкан. Проценттерди түшүрсүн. Ставкаларды жалгыз үйлөрү барлардын үйлөрүн алынбасын деп атабыз. Ошо. Ичиндеги аялдар боюнча 10дон ашык аял өзүн өзү өртөйбүз деп атпайбы? Ошо эл үчүн, алар өзү үчүн эмес. Аякта кредиттери бар, кредиттери жоктор бар. Насыясы жоктор дагы бар. Дагы насыясы жоктор бар. Биякта только насыялары бар, анан өзүн өртөгөн жатат деген эмес. Биякта насыялары бар, насыялары жоктор деле бар. Аякта просто кредиттерин кыйналып, элдин баары кредиттен кыйналып, биз энемекен эмебиз биз. Ошо биз 2 жылдан бери ошентип элдерге жардам беребиз. Что кредиттерин энемекен фондунанбыз биз. Эмне үчүн айыл өкмөтүнө келдиңиздер? Насыяны айыл өкмөтү бербейт да, мисалы частный банктардан аласыңар деп. Жеке банктардан алынат да насыя. Эми ал бул внимание болсун деди. Внимание, потому что внимание жок болуп атат. Учурда айыл өкмөтүнө эмне талап коюлуп атат ошондо? Айыл өкмөткө эчтеки биякта банктын кишилери келип эле айтсын деп атат, что биз биякта өзүбүз үчүн жүргөн жокпуз. Өзүбүздүн кредитибизди төлөй албай деп. Төлөп атабыз. Но элдер кыйналып атат, көп кишилер төлөй албай атат. Кымбатчылык болуп атат. Пандемияда в прошлом году канча киши жабыркады. Ошон үчүн жергиликтүү кандай десем, тиешелүү органдарга кайрылып көрдүңүздөрбү ушул боюнча? Конечно. Ооба. Кайсы жерлерге кайрылдыңыздар? Биз площадька барганбыз, 3 күндөн бери турганбыз. Бирок алардын талабы бизге жаккан жок да, биз башка талаптарды койдук да, өзүбүздүн. Алар кандай талаптар? 3%ке караштырабыз выборочно. А биз айтып атабыз, бүт эме банктарга элдин баарыбызга 3% мен кредитти беришсин деп. Алар кандай талаптарды коюшту? Кандай караштырабыз деп. Ну, пока биз жакшы уга элекпиз информацияны. Уга элекпиз. Жакшы. Бул элек информация жакшы бизге. Караштырабыз деп бир жыйынтык бере алышкан жок, демек. Да, бир жыйынтык болуп атат да. Болуп турган болсо биз эметебиз. Потому что биякта бир 3 аял эмес. Бүт 7 областтан келген. 7 областтын талабы бул. Бир 3 кучка аялдык эмес. Пригородный айылынын администрациясын укук коргоо органдарынын кызматкерлери кайтарууга алып, кырсыкты алдын алуу максатында 2 тез жардам унасы жана 2 өрт өчүрүүчү унаалар келишкен. Аппарат омбудсменен келдик, сүйлөшкөнгө, укканга. Кайсы жактан келдиңиз? Акыйкатчы аппараттан биз келдик. Билгени, укугу бузулуп атабы, жобу билгени. Бизди киргизбей атат. Ошого азыр омбудсменге маалымдайм. Институттан Акыйкатчы аппараттан. Омбудсмендин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болом. Бизди сөзсүз киритиш керек. Сизди ким? Азыр жаңы эле келдиңизби? Канча? Ооба, азыр келдик. Милиция өткөрбөй жатат. Ооба, азыр мына чалып атабыз. Аты жөнүңүздү айтсаңыздар. Карабаева Мухаббат Журабаева. Азыр киргенге дагы бир жол аракет кылабыз. Позвоните, пожалуйста, начальнику ГУВД или кто здесь команды. Тут милиция не пускает нас, не можем пройти. Талаптары булар биз кредит алыптыр, ошо кредитибизди жоюп бергиле. Бул тарапта кредит албагандагы адамдар жүрөт деп айтып атышат. Бул ичинде биз эртең менен биз жаңы башталганда сүйлөштүк ал кишилер менен. 9-10 киши бүт баары пригород айыл өкмөтүнүн жарандары эмес, Бишкектен келишиптир, биздин жашоочулар эмес. Кайсы айылдар бар? Бизде охрана турат, эртең менен ушул охрана пересменка даярданып, эшиктин алдын ачып, даярданып аткан убакта оозунда туруштур. Ошол убакта төртөө эле мындай күч менен кирип кетишкен. Азыркы убакта колдорунда бензинге, баклажка бензин куюп алышыптыр. Ошол менен айтсаңыз, бул жерде газ бар беле?
Жок, өздөрү алып Баллон, келишти. газ баллон Жок, өздөрү. бүт өздөрү алып келишти. А вот на прямом эфире, когда вели прямой эфир, там возле окна прям газовый баллон. Это ваш? То есть Нет, это нет, это не наш. То есть они с собой принесли? Они с собой принесли, да. И кароочу кандайдыр бир жаракат алды, албады, аларга ага нападение болду. Ал боюнча анан бир аздан кийин маалымат беребиз. Азыр милиция кызматкерлери эртең менен келип эле алып кетишкен. Ушул айылда 1-2 жаран үйүн алдырып ийген экен да Насиягачы. Ошонун үчүн Бирок ал маалымат боюнча так маалымат жок. Ал жарандар өздөрү бул жерде жок. Азыр ичинде турган жарандар бүт 7 дубандан келдик деп атат. Бирок пригород айыл өкмөтүнө эч кандай тиешеси жок. Бирөөсүнүн дагы. Азыр кандай жаран муну алдыбы? Жок, биздин айылдын жараны эмес, башка жакта кал. Ал айтсаңыз азыр эмне иштер жүргүзүлүп атат? Кимдер келди? Азыр сүйлөшүү иштери, азыр бул жакта бүт биздин айылдын областтын, Чүй областынын жетекчилери жүрөт. Ушулар сүйлөшүү жүргүзүп атат. Бир аздан кийин эми кандай жыйынтык болот дагы. Мына 12 Пока эртең менен саат жыйынтыгы 5тен баштап такталып элек. болсо сиздер качан уктуңуздар? Анан саат 12 мына 12ден өтүп баратат. Биз 5:30 эле, биз 5ке жакын бизге чалышты. Охрана мен ушу 5:30 уже бул жерде болдум. 5те уже кирип кетти эле алар. Ичине кирип бекитип алыштыр. охрананы чыгарып ийишпи? Ага мындай кандайдыр телестеп Азыр ал боюнча пока так маалымат бере албайбыз. Эртең менен эле милиция кызматкерлери келип, алып азыр түшүнүк алып атышат алар. эмне ушул айылга келишкен андай? Биз дагы түшүнүксүз болуп атат ошол боюнча. Азыр эми чыгышса анан сүйлөшөт элек, сурайт элек. Ал боюнча эч кандай маалыматыбыз жок. Ичиндеги аялдарга бир кандайдыр суу, тамага киргизилди. Эртең менен биз суу дагы бир сыра сухой паёк кылып киргизип бердик. Түштө кире элеген, э? Пока кире элек. Аларга жанагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы кандай жүрдү, кимдер жүрдү, ошол тууралуу кыскача мүмкүн болсо. Эми азыр бүткөндөн кийин андан кийин бир сыра маалымат берели, уруксат берсеңиз. Аталган 10дон ашык айыл бөтөлкөлөргө бензин коюп алып, Насиянын пайызын 3%га чейин түшүрүүнү талап кылышкан. Ошондой эле жеке компаниялардан жана жеке адамдардан алган карыздарын төлөй алышпаарын айтышкан. Эске сала кетсек, буга чейин дагы бул аялдар ушул эле талаптар менен өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышкан. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Маалым болгондой, пригородный айылында насыя алып, төлөй албай үйүн тартырып жиберген 3 үй бүлө бар. Бирок айыл өкмөтүн басып алган айылдардын ичинде алар жок. Мен баардык шартты айттым. Бул деген барыңыздар жакшы билесиздер. Мамлекеттик мекемени басып алуу деген статьяга жасап, азыр штурм кылса боло берет эле. Бирок ошого биздин өкмөттүн премьер-министрибиз дагы жетекчилер барып, ошол сүйлөшүү жолу менен маселени чечип келгиле деди. Тилекке каршы ичинде мен сүйлөшүп, мына эжелери кана турушат. Барыбыз чыгабыз дедиле, акырында жок, барып келсин деген шарт коюп атышат. Мына сүйлөшкөндөн кийин сүйлөшкөндүн баары бирдей болуш керек. Барасыңар ошондо. Мен азыр премьер-министр менен жолуктурам өкүлдөрүн, анан кийин ошол жерде байланышат, анан булар чыгабыз. Азыр канча сиздер эмне Маселе бул жерде карыздар, бул жерде жанакы физический лицо, частный жеке адамдардан да алган карыздар, аны деген мамлекет чечпейт. Аны укук коргоо органдары өзү менен иши боюнча алектенишет. Банктар боюнча карыздар, баягы баарыбыз эле кредит алып алгандарбызга. Алар боюнча мамлекет бир күндө эле анын баарын кечкенге мүмкүнчүлүгү да жок, укугу дагы жок. Себеби 25 банктын 23-ü бул частный жеке банктар. Мамлекеттик банктар боюнча, алы боюнча улуттук банк менен чогулуп азыр консультация жүргүзүлөт, анан маселени чечүү жолун издейбиз.